Сауд Аравияда MERS вирусунан өткөн суткада 4 киши каза тапты. Бир жума аралыгында оорудан набыт болгондордун саны 17ге жеткен. Өлкө бийлиги Меккеге зыяратчыларды кабыл алуудан тынчсызданууда. Вирустун жаңылануусу Эр-Рияда шаарында 16 август күнү байкалган. Анда 22 августка чейин 50 киши аталган синдром менен катталган. Араб өлкөсүндө оору биринчи жолу 2012 жылы таркап, 500гө жакын киши вирустун курмандыгы болгон. Египеттин соту Ислам мамлекети тобуна мүчө делген 12 кишини өлүм жазасына тартуу өкүмүн чыгарды. Алар полиция мекемелерине жана аскердик базаларга карата теракт уюштурууга аракет кылган деп айыпталууда. Сот тарабынан чыгарылган өкүм жакынкы күндөрү өлкөнүн башкы муфтийине жиберилет. Андан колдоо тапса аталган 12 киши Шаркия провинциясында өлүм жазасына тартылмакчы. Буга чейин провинцияда 2 киши социалдык тармактарга Ислам мамлекетинин мыйзамдарын колдоорун тастыктаган билдирүүлөрдү жарыялаган үчүн 3 жылга эркинен ажыратылган эле. Facebook социалдык тармагына бир сутка ичинде 1 миллиард адам киргени маалым болду. Тармактын негиздөөчүсү Марк Цукербергдин айтуусунда сайтка киргендердин саны буга чейин болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүчкө жетти. Facebook'та жалпысынан 1,5 миллиард киши катталган. Кечээ күнү алардын дээрлик баары өз баракчаларына баш баккан деп кошумчалады Цукерберг. Facebook социалдык тармагы мындан 11 жыл мурда негизделген. 2012 жылы сайт баракчасына катталган адамдар 1 миллиардка жеткен. Учурда алардын саны күн санап өсүп барууда.